Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кайрадан таланттуу апалар телепрограммасы Талас областы Айтматов районуна келдик. Бүгүн дагы мына ушул жердеги Даткайым апалар тобунун өнөрүн, талантын көрсөтөбүз. Өзүңүздөр билгендей биздин программа жыл сайын жерлердеги шаар райондордогу апалардын талантын, өнөрүн жеринен кыдырып, алардын ырларын, кол өнөрчүлүктөрүн, жалпы эле каада салт, үрп адатын тел аркылуу сиздерге жеткизип келебиз. Бүгүн дагы биз Айтматов районундабыз. Андыктан Даткайым апалар тобунун өнөрүн биз менен бирге көрөсүздөр. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эзелтен кийген элечек биздин келечек дейт. Мына ошол элечегибизди аздектеп кийип, түшүрбөй, кадыр баракка ээ болуп ошол эле убакта элибиздин сүймөнчүлүгүнө айланган апалар Айтматов районунда дагы бар. Булар ар дайым 7-каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы менен тыгыз байланышып иштеп, өз өнөрлөрүн теле аркылуу тартуулап келет. Ал эми бүгүн биз мына ошол апалардын районунда келип отурабыз. Азыр менин жанымда Даткайым апалар тобунун жетекчиси Талимкан апабыз отурат. Апа, саламатсызбы? Саламатчылык.
Бүгүн атайын таланттуу апалар телепрограммасы сиздердин районуңуздарга келдик. Өзүңүздөр айткандай өнөрдү биздин районду көргүлө, биздин райондун кооздугун көргүлө деп чакырып отурасыздар. Бүгүн келип сиздердин ушул райондо өнөрдү талантты көрсөтөлү деп атабыздар. Негизи эле апалар кандай жатат? Жаз келип дегенде эмне кылып атасыздар? Рахмат, Бакыт, 7 каналдан атайын келген экенсиңер. Таланттуу апалардын иш жүзүн көргөнү, биздин таланттуу апалардын бириккенине 12 жыл болду. 12 жылдан бери биз бирикте эже сиңди деп иштеп келатабыз. Эл алдында барыбырдап атабыз. Элдин өкмөттүн жумушу болобу, өздүк жумуш болобу, бардык жака бирдей карайбыз. Анан биздин апалардын көп нерсе өзүбүздүн колубуздан чыгат. Элечеги да, кийими да, кол өнөрчүлүгү да таланттуу апалардын бардык жактан таланты бар деп мен ишендирип кете алам. Негизи эле биз ушул апаларыбыз менен мактанабыз. Себеп дегенде бүттүгү апаларыбыздын колунан чыккан, өзүңүздөр көргөндөй шырдагы, ою, чийүүсү, керек болсо апалар кийип турган формаларды да ар дайым өздөрү тигип кийет. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, биздин баягы түзүлгөнүбүзгө 12 жыл болду ба? Ошондон бери биздин канал менен бирге тыгыз иштешип келесиздер. Анан кандай кыйынчылыктар болуп атат, кандай жетишкендиктер болуп атат алдыда? Быйылкы жылга кандай пландар бар? Бул жылы деген бизде дайындык аябай көп. Мына жакында деген тоончу май келатат. Тоончу майда Кудай кааласа апалар чыгат, парадтан өтөт, өздөрүнүн өнөрүн көрсөтөт, ырдатат, кол өнөрчүлүктөр чыгат. Мына эртеңки 14-ндө кол өнөрчүлүк боюнча фестиваль өткөн жатат. Мына бул жакка да апалардын эмгеги зор, кошулуп атабыз. Бул жерде апалардын ар түрдүү таланттары бар, гүл өстүрөт, куракчы, чачпакчы, элечекчи формаларды чыгарышат. Мынакей ошентип биздин апалар эчтекеден кур эмес, бардык нерсеге катышат. Кудайдын кулагы сүйүнзейли. Азыр бизди көрүп жаткан апалар да сиздерди көрүп алып сүйүнүп жаткан болуш керек. 7-каналдагы таланттуу апалар талас жергесине жеткен турбайбы да? Бул убакка чейин өзүңүз билесиздер, өткөн жылы Ош, Жалал Абад, Баткен областтарын кыдырып, бардык апалардын өнөрүн көрсөттүк. Ал жакта дагы мына ушундай өзгөчө бир апалар, таланттуу апалар көп экен да. Анан сиздердин апалардын арасында дагы өзгөчөлүгү менен баягы апалардан башкача болгон, айырмаланып турган апалар барбы? Ооба. Мүмкүн агартуу тармагында иштеп, мүмкүн врач болуп. Ооба, бул апалардын баары эле жөн эле үйүнөн чыккан апалар эмес. Бул апалардын ичинде мугалим болуп иштегендери бар, магазинде иштегендери бар, ар түрлүү тармакта да бухгалтерия болуп иштегендери бар. Айтып берсек бардыгы бош эмес, бардыгы ушул деңгээлге жөн эле келген жок. Ушулардын эмгеги сиңип, эл алдында аябай кызмат кылган. Анан картайганда эми үйдө отурбайлы, биркеде болсо эл алдына чыгып, кол өнөрүбүздү көрсөтүп, ырыбызды көрсөтөлү деп тандалган апалар. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул тандалган апалар деп калды. Азыр кандай чыгармаларды аткарат, кандай кыргыздын үрп-адат, каада салтын көрсөтөт, сиздерге кененирээк көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр биз сиздерге жагымдуу бир чыгарма тартуулайлы, андан кийин маегибизди алдыга карай улантабыз.
Бұл чачпактарга менің қызыққаным биздин кичинекей кезибизде Кудай билет 8 жашта же 9 жаш ошондо биздин илгерки апаларыбыз, биздин өтүп кеткен аталар, апалар боз үй тигип, анан кийин боз үйдүн немелерин тигип, уши кылып ала кийиз шырдак жасаганда биздин чоң апаларыбыз тагынып алып туруп, анан кийин баягы кийиз жасап атканда шагыратын ары бери басып, анан таза неметип барса эки чөнтөгүнө салып коюп боз үйдүн жээктерин тиккенде мен аябай кызыкчу элем да. Анан ошол кызыгуу менен ушул кийинки убакта ушу чачпакты улантып атам. Чачпакты улантканыма бир 4 жылдын аягы болуп калды, бирок ушу кызыгуу менен ушул иштерди аркалап келатам. Апаларыбыз мурункулар кийинге келе азыркыда анда мында тагынбаса, биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз такай тагынып, анын үстүнө айттарда, майрамдарда тим эле шаракташып, жакшынакай болуп тагынышчу. Ошол себептен ушуну улантып келатабыз. Андан мындан кийин келе немеде курак менен келатабыз. Курак бул күйөө куржун болуп тигип келатабыз. Азыр тиги бир жерге барса дагы, күйөө куржун кылса дагы, бир жерге немесе дагы ушу куржун кетип атпайбы азыркы неменин ордуна, себеттин ордуна дешип. Андан кийин келебиз эле курак менен жер төшөктөрдү курап келатабыз. Мунугу мурунку канча жыл мурун сайылган туш кийизибиз болчу, азыр эми көз жетпей калды. Андан кийин келе баш жастыктар, андан кийинки жер төшөктөр, олпоктор, олпоктор, аны жакта турган туш кийиздер менен алек болуп келатабыз. Эми картайганда бош отурбайлы деп ушул иштер менен алек болуп, кол өнөрчүлүгүбүздү кийинки муундарга үйрөтөлү деп бизден кийинки келиндерге, жаштарга акыл назатыбызды айтып келатабыз. Açılgan
сонун ала тоо. Эркин кыргыз элимдин энчи болгон ала тоо. Эгемендүү жериме энчи болгон ала тоо. Каркырадай жебесин созо жүргөн ала тоо. Кайда жүрсөң элесиң кошо жүрөт ала тоо, кошо жүрөт ала тоо, кошо жүрөт ала тоо. Түркүн гүлдөрү жайнаган, төрүң сонун саймадай. Гүлзарында түрдү кош, күн-түн тынбай сайраган. Карегимди толтуруп, карай берем кайрадан. Кагылайын ала тоо, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам, кагылайын ала тоо. Негизи Айтматов районунда түзүлгөн таланттуу апалардан турган Даткайым тобу биздин элдик өнөрпоздордун эң алдында жүргөн, башка апаларга, жеңелерге үлгү болгон топ. Биздин жергиликтүү аткаруу бийлигинин максаты бул апалардын аркасынан дагы элдик таланттарды өстүрүп чыгаруу. Буларга, бул апаларга берген биздин жардамыбыз кандай болот? Көбүнчө сахнага чыккан өнөр адамдарына жакшы кийим-кечек, жакшы мындай материалдык колдоо керек. Ошол материалдык колдоо көрсөтүп, биз жакшы ушул мындай этно үлгүдөгү кийим-кечектерди тиктирип берүү алдында турабыз. Андан тышкары бул шайыр таланттуу апалардын өнөрүн жайылтуу максатында бизде Айтматов районунда ар бир айылда айыл кештери деген фестиваль өткөрүлөт. Бул фестивалда жалаң гана таланттуу апалардын гана фестиваль эмес, ал жерде ууздар, усталар, ишкер айымдар өздөрү өндүргөн продукцияларды, азык түлүктөрдү, кол өнөрчүлүк буюмдарын, көөнө кыргыз элинде сакталып калган салттуу өнөрлөрдү эл алдына алып чыгат. Биздин апрель айынын акыркы аптасынан тарта ушул ар бир айылда айыл кештери фестивалдар өткөрүлөт.
өзүңүздөр билгендей президенттин жарлыгы менен ушул уңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп 2-3 жылдан бери мына ушундай кол өнөрчүлүк каада салтыбызды жайылтып келет. Ал мына ошондой каада салтты жайылтууда дагы Даткайым апалар тобунун салымы чоң десек болот. Азыр эле мына ошол мамлекеттик администрациядан келген өкүл айтып кетти, биздин апаларга быйыл жаңы формалар тигилип атат. Быйыл өзүңүз билесиздер, дүйнөлүк көчмөндөр оюну келатат алдыда. Ошол иш-чараларга биз кызуу даярданып атабыз деп. Ал программаларга өзүңүздөр сунуштайсыздарбы? Мындай форма тиктирелик, мындай элечек алалык деп, же алар өздөрү тандап беришеби? Жок, апалар ортодон акылдашып, анан бизге возрастка кандай форма келет, ошону ылайыкташабыз. Анан ошо менен Кудай кааласа быйыл администрация жактан бизге форма тигип бергенге дайындашып атат. Быйыл көчмөндөр оюнуна апалар бир барып катышалык, ал жакта дагы бир өзүбүздүн кол өнөрчүлүктү көрсөтөлүк деген пландар барбы же жокпу? Ооба, биз көчмөндөр оюнун 3 жолкуна катыштык. Кудай кааласа быйылкысына да катышабыз деп дайынданып атабыз. Дайындык жакшы. Быйыл биздин апалар, мен ойлойм, баардыгы ошол көчмөндөр оюнуна катышат, ал жакта өздөрүнүн талантын, өнөрүн көрсөтүшөт. Анан ыр жастыруу боюнча кандай ырлар жастырып атасыздар? Негизи эле жаштарга ылайыктуу же орто муундарга ылайыктуу? Негизи эле сиздердин баягы шаардын, райондун тургундары кандай ырларды көбүрөөк угушат? Бизде көбүнчө эле апалар болгондой биз илгерки нукра ырлардардайбыз. Жаштардын ырлары бизге ылайык эмес. Алар көбүнчө сүйүүгү болуп кетет. Биз аларды ырдап, канга болбойт эми жаштар чардасын, карылар чардасын деп биз ортого салып акылдашып, сага бул ыр болот, бул болбойт деп анан ортодон чечебиз. Жакшы, мына ошондой ынтымак бар жерде ырыс бар деп айтылат. Мына ошондой ынтымактуу болгонуңуздар үчүн 12 жылдан бери талыкпай бирге иштеп, бирге жүрүп, чогуу бир конкурстарга барып, иш-чараларга барып, ошол эле убакта биздин канал өткөргөн ар бир маданий иш-чараларга активдүү катышып келесиздер. Ишиңиздер игилик болсун. Анан эми сиз экөөбүз маектешип отура бербей, дагы бир чыгарманы жалпы көрүүчүлөргө тартуулайлык, кандай дейсиз, Жакшы. Андан бизе Талимхан апа өзүңүз бир чыгарма аткарып бериңиз, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда мен Аясаң боло жыргалын ырдап берейин, элге тартуулап берейин. Нашыл топтун жетекчиси Талимхан апабыздан Аясаң боло жыргалым деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Canımdan ötsün cılmayım
aylar güzдөр ketdi. Qırqırlardan apaqay qarlar ketdi. Bir gezegi qaparsız qatırıqlar. Turgular, bildinger mi qayda ketdi. Ayошол судай тону қаттырықтар, азаста алыстады жаңырықтай. Bir сезим көңілімде ұйып тұрар. Құрбулар, башталған жаңы ғана сағыныштай. Үстінде бұлбұлдардың жақ сүндері, өріктердің төгілген ақ күндері. Күлкілер бір кездегі жырғап күлген. Құрбулар, айтқылатшы қайда кетті көрдіңіз. Құрбулар, айтқылатшы қайда кетті көрдіңіз. Айтқылатшы қайда кетті көрдіңіз. Бұлардың жақындары, бір туғандары, керек болса айылдаштары, ошол уақытта подружкалар, курбулар колдоп келет да. Анан сиздерди да колдогон азыр байкап атабыз, районда көп экен. Бири музыканттын коюп атат, бири аппаратын алып келип сайып берип атат, бири ушул жерде сиздер үчүн чуркап жүрөт дегендей. Негизи эле сиздерди көбүрөөк кимдер колдойт? Бизде өзүбүздүн арабызда музыкантыбыз бар, Жусуп мырза. Бул бир эле өзү эмес, семьясы менен колдойт. Бунун балдары бүт музыка жактан аябай жетишкен. Жубайы биздин арабызда шайыр апалардын тобунун мүчөсү. Анан бизге көбүнчө ушу Жусуптун салымы көп. Биздин ырыбызды тандап, жеткире ырдаткан ушу Жусуп мырза деп эсептейбиз биз. Ансыз бизде ыр чечилбейт, жакшы музыкаларда терилбейт. Учурдан пайдаланып биз ошол Жусуп мырза байкеге да ыраазычылык айталы. Мына ушундай апаларды колдоп, ар тараптан өзүңүздүн колдооңузду көрсөтүп бар болуңуз дейли. Жусуп мырза өзү дагы байкебиз аккордеон чертсе керек, Ооба, ооба. Ал өзү аккордеон чертет, балдарыбыз ямах ойнойт, чертмек чертет, оз комуз чертет. Балдардын аябай бизге көп салымы көп. Каяка барсак да ошо балдардын машинасы менен барабыз, өздөрү апарат, өздөрү алып келет. Бардык нерсеге жардам берип турат балдары. Жусуп байкенин мына ушул келинчеги да ырдайт деп калдыңыз. Аты ким? Насипа Нурила. Нурила апаны бир ырдаталы. Эми чыгармачылык, үй бүлө, өнөр дүйнөсүнө жакын адамдар Нурила апабыз кандай ырдайт болду экен? Чогуу сиздер менен биргеликте уксак. Şunu kan tepsedeyin, şunu kan tepsedeyin. Bunlar senin yazı kalalı var. Kuştay bolucu keteri. Bunlar senin yazı kalalı var. Kuştay bolucu keteri. Kopoyalı sır var çeşkege, kıyaldan oğadı sezgenge. Elciretip canan süyüp koy. Erkeligim karma ketkende. Elciretip canan süyüp koy. Erkeligim karma
kuşlar bağımda Gündürmey yıllar öttürmey Ömrümden bolçu, yaşlığımdan bolçu jırgalı Gündürmey yıllar öttürmey Ömrümden bolçu, yaşlığımdan bolçu jırgalı Yaraşıp tualıp turganday Kız borakday boğup turganıday Dünya göre sezip söyünür Gülüp koyçu canım, gülüp koyçu canım suratay Dünya göre sezip söyünür Gülüp koyçu canım, gülüp koyçu canım suratay Gülüp koyçu canım, gülüp koyçu canım suratay Айта берсе кыргыз элинин салты аябай көп айланайын. Бүт баары тaalим тарбияга ылайыктуу салттар. Кичинекей кызды монтип чачын кырк өрүм чач кылып кичинекейинде үшүнтүп өрүп жүргөн. Анан кийин баракатка жетет кыз. Баракатка жетип, о кызымдай болгондо жуучулар келе баштайт. Жуучулар келип анан кийин кызды узатыш керек болуп калат. Узатар маалда жеңелери кыздын кырк өрүм чачын бүт жазып туруп, эки өрүм чач кылып өрөт. Ал эки өрүм чач деген Кудай буйруса сен баракатка жеттиң, чоңойдуң, турмуш жолуна аттанып атасың деген мааниде бул кырк өрүм чач Кыргызда боз үйдүн 40 керек эмесине, уугуна салыштырганда анан ошол уукту тиги бекем болсун деп эки чач кылып өрүп, эки киши жуп кылып, анан кызды узатат. Анын шөкүлөнүн үстүндөгү үкүзү болот. Үкүзү болсо ал баягы эки адам болуп, эки чач болуп өрүлгөндөн кийин боз үйдүн ичинде очоктун оту өчпөсүн деп үкү түтүндүн маанисин билдирет. Ошентип анан кийин кызды узатып, кызды барар жерине бага ачылсын деп чоң апалары, жеңелери кошо кайтып жакшынакай кыз жөнүндө кудагыйына жакшы тапшырат. Анан бул кызды узатканда негизи кыргыз элинде жакшылыкты да, жамандыкты да ыр аркылуу айтат да. Көбүнчө ыр аркылуу угузат чындыгында. Анан ошол ыр аркылуу бул кызды узатканда дагы кызды узатуу кошогу болот. Анан маркумдарга айтылган кошок башкача болот. Кыз узатканда кызга айтылган кошок башкача болот. Колдон келсе кыз узатканда кошокту кичине тиги оондоп айтса, бул уккулуктуу болот. Анан эми мен бир 2-3 сап кошок айтып коеюн анда кызга, Аттанып үйдөн чыкканың, кызым турмушка кадам салганың,
Kudayım berip baqtalay ay kızım, akıllı bolsun alğanın deydi. Türkünden alıp batanı kızım, ak köşөгün kögörsün. Alğanın benim biri bolu ay kızım, arçadan beşi öngörgün deydi. Kayından alıp batanı kızım, tündügün örbek bolsun. Koşkonun menen biri bolu ay, törüngde baldar oynosun deydi. Arçalı tokoy içini de, akayın ösöt butaktap. Akıldı estübülü bol kızım, kelbegin күндө bışaktap deydi. Hem Kudagayga bir iki sağ aytıp koyun. Akşum karı verdim taptaval Kudagay, ak uçuk berdim saptaval. Amalın menen tarbiyalap, oy altınday barktap saktawal deydi. Көбүчкөн бердим таптавал Кудагый, көгүчүк бердим саптавал. Көңүлүң менен тарбиялап Кудагый, күмүштей барктап сактавал дейт. Ошентип жакшынакай кылып бүт бул чач өрүмүн, шөкүлөзүн, үкүзүн бүт баарын чечмелеп туруп кыргыз эли кызын турмуш жолуна узаткан. Бул биздин кыргыз элинин илгертен келаткан каада салты. Ушундай каада салтты жаштарыбыз биле жүрсүн деп апалар, ушундай каада салттарды көргүзүп атабыз. Ушу жаштар эсине түйүп калсын, билип калсын. Улуу урпактардан кийинки муундарга калган бул мурас. Талас таланттарың ел ұсын, қоңыз құштық бұлбұл сымал үндерің, көңілге көтерілсін көңілдер, аша берсең сыры ұқпыш бейнеден, таңшыған бұлбұлдар таңында сайрасын, күйгөнбес бұлақтай таланттар жайнасын, елімнен құмарың қандырған ей, тамшы бере құтманды таласын. Азыр-азыр дүниеліне танылу, тамшы талас ағып тұрған дайрасу, таланттарын тұлпарындай тапталған, шаңды болсын елім бүгін қанатты, таңшыған бұлбұлдар таңында сайрасын, күйгөнбес бұлақтай таланттар жайнасын, ұққанның құмарын қандырған ей, тамшы бере құтманды таласын. Алыс жақтан көз келсең жеңіл
жайнасын, төгілмес бұлақтай таланттар жайнасын, елімдің құмарын қандырған тамшы бер құтманды таласын, таңшыған бұлбұлдар таңында сайрасын, төгілмес бұлақтай таланттар жайнасын, ұққанның құмарын қандырған тамшы бер құтманды таласын, тамшы бер құтманды таласын. Қолдан келсе жаман тілді азайтып, бір жол отпай көңілдерді тазартып, жақсы сөзі сенден ұғып мен сөйлеп, жашайлычы жан дүниені жашартып, жақсы сөзді сенден ұғып мен сөйлеп, жашайлычы жан дүниені жашартып, сүйе біліп сүйдірі да білуге, мезгіл келет арадамға тіруді, дал ошондо күл құрақты өткөрбөй, эмне жетсин қадырлашып жүрүүгө, дал ошондо күл құрақты өткөрбөй, эмне жетсин қадырлашып жүрүүгө. Мен аяйын, сен да мени аяғын, мен жөлөйін, сен да мени таяғын, сен сыйласаң менден деле кетпесин, мен да сени ардактоого даярмын, сен сыйласаң менден деле кетпесин, мен да сени ардактоого даярмын. Сыйлашалы гүлгө айланты өмүрүдү, жыргашалы кирдетпейли көңүлдү, бир кезекте жер үстүнөн табышпай каларыбыз, чындыгында төгүндү, бир кезекте жер үстүнөн табышпай каларыбыз, чындыгында төгүндү, бир кезекте жер үстүнөн табышпай каларыбыз, чындыгында төгүндү, чындыгында төгүндү. Ар бир облас райондорго барганда, апалар топторго барганда алардын каада салтын, үрп адатын, бир өзгөчө бир талантын көрөбүз да. Анан кийин сиздерде да бүгүн мына ошол эле кыргыздын бир салттарын көрсөтүп атасыздар. Негизи ушул салттарды жаштарга жайылтып турасыздарбы, же болбосо бир мастер класстар дейбизби? Ушундай иш-чаралар өтүп турабы? ооба,
Бизде кыргызда салт айта берсек аябай көп. Анан биз азыр кыздардын чач өрүмү боюнча анан кызды узатуу жөнүндө көрсөтүп кеттик. Биз кызды узатуу боюнча жакын арада эле Ошко барып, биринчи, экинчи орунду алып келгенбиз. Биринчи барганда 70 сом утуп келди, экинчи барганда 100 сом утуп келдик. Ушул шайыр апалар тобунан барып. Азамат дейли, мынакей ошол эле убакта ырдап эле жүрбөстөн бир ар кандай республикалык кароо сынактарга да катышып, Даткайым апалар тобу ийгиликтерди жаратып келет. Барганда 70 сом утуп турсуздар, анан кийин 100 сом утуп турсуздар. Акчанын даамы жакшы болсо, эмкиде 150 сом утасыздар буйруса. Ийгиликтерди каалайлы. Ардактуу көрүүчүлөр, бир чыгарма алдыда Гүлдесте катары сиздер үчүн жаңырсын. Мына ушул Даткайым апалар тобунун аткарысында кабыл алыңыздар. Kurkurak buzlu buçuk sezimlerim Bazardan kaytıp kalgan gezimlerin Balasın balabasın başka biri Barkındı bilgendirdin Barkındı bilgendirdin Kaygırı kapalanma sezimlerim Karaylap cüdep durgan kezimlerim Kalasın kalabasın kaydır ölür Kadırın bilgendirdin Kadırın bilgendirdin Kadırın bilgendirdin Kadırın bilgendirdin Nesindemin Талимхан апа, бүгүн сиздердин апалардын өнөрүн көрдүк, талантын көрдүк, өзгөчө бир таланттуу, өнөрлүү апалар бар экенин билебиз. Билчик дагы бүгүн араңыздарда дагы бизге барбай, бирок ушул жерде катылып жаткан таланттарды көрүп атабыз. Анын ичинде ошол райондук мамлекеттик администрация келип өзү колдоп жатканы бул дагы сиздер үчүн бир жакшы нерсе. Ошондуктан эми сиздердин ишиңиздерге мындан аркы ийгиликтерди каалайлык. Анан эми сизге бир эркин микрофон болсун, келиңиз. Мейли Бакыт, Жайна, Алтындардын 7 каналдан келип, ушу апалардын көңүлүн көтөрүп, ушул жерден ошол жака бара кылбай, ушул жактан тартып аткан силерге чоң рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым элдин астында ушинтип жаркылдап, Жайна урмат сыйга ээ болуп жүрөрүк эле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Талас областы Айтматов айылындагы Даткайым апалар тобунун талантын көрсөттүк. Ал эми биздин берүү ар жекшемби сайын кечки саат 21:05 эфирден чыгат. Ошо эфирде биздин райондогу, областагы таланттуу апалардын өнөрүн, талантын сиздерге тынбай көрсөтүп турабыз. Ошондуктан жайкы сезондо биз менен бирге болуңуздар. Буйруза биз Баткенди, Таласты, Ошту, Нарынды, Жалал Абадты, Чүйдү, деги эле Кыргызстандын 7 дубанын кыдырууга ар дайым даярбыз. Ал эми сиздерге ийгилик каалайлык, бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, апалардын өмүрү узун болуп эле ар дайым шаң шыбырдап жүрөрүңүздөр. Рахмат.
Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки жумада кайсыл таланттуу апалардын өнөрүн тартуулайбыз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Сиздер кайсыл райондун таланттуу апаларын кийинки жума биздин каналдан көрө аласыздар.